Анан баласы келип эле муздак үйгө жылдыра баштаптыр апасын сурабай эле. Бир комната жылыйт экен да. Анан кийин жата бербейсиң ошол жерде деп эле. Экөө уруша кетсе керек, муздак эми айтат да. Анан чыгып эле буюмдарын эшикке коюп эле, анан эшигин жаап эле, машинасын алып эле, анан балдарын аягын салып эле кетип калыптыр, көчөгө чыгарып коюп эле. Түн саат 11 болчу. Анан кул мага звонтип, эшикте калдым деп. Анан мен айттым, балаңдын үйү каерде эле, жакынбы, больницадан жакын эле. Анда секип өтүп бар, кыздар кайтып коймай, бүгүн жаттыр. Эртең келишер, капыга тапам деп. Эртең кетип каласың. Анан жаткызып койдум да. Ушу бойдон калып кетти да. Анан бир адам келип, бир сурап, андай болгон жок. Менин алдыма бир адам да келген жок. Анан ушу бойдон былтыр ноябрь, бир жыл 3 ай болду. 16 ай ушул жерде жашап атат да. Ооруларга кылган тамактан беребиз. Бир жер ооруп калса дарылайбыз. Анан комнатаны бөлүп берип койдук. Место тыгыз болуп калса жана бирөө жаткызабыз. Анан келбегенден анан бул сотко кайрылды. Бул көп кайрылды. Айыл өкмөткө кайрылды бир нече жолу. Участкага кайрылды. Келип эле карап коюп кетип калат экен. Сен эмес ким деп. Анан бүткөндөн кийин анан сотко кайрылды. Бейиштин бейженен таманды деп коет го. Бейженен таманды деп. Ушунун маанисин эле түшүнүп коюш керек да. Эне кандай болгондо да бала көтөрүш керек. Он же взрослый. Бул отец, эне экөө тең. Жаш бала болсо мындай, ана дейт эле. Үйлөнбөгөн бала болсо тилин ала кетип калышы мүмкүн. Ага, бул уже допускается. Анан булардыкы болбойт да. Бери келип анан кийин иштеп келдиңби Москвадан деп койдум мен. Москвада деп жүрдү да. Кел отуруң жерге десем, эмне кармап отурдуңар эже, чыгарып жүрбөйсүңөрбү, чыгарып берсеңер үйгө барып айдасы жок отурат эле дейт. Аны урушуп таштадым. Сени ошол төрөбөй эле аборт кылып алдырып ташта болмок экен ошондой кичинеңде эле. Же өлтүрүп койсо болмок экен. Төртөң тең чоңойдуң, төртөң тең здоровьяң жакшы. Оорусу жок, зымпият бардыгы. Ушундай баккан да бул. Эмгенсиң сен ошону деп уруштум анан. Анан чыгып алып келип кайта мен жокто кирип алып, шымшыйып отурасың бирөөлөрдүн көзүн карап деп урушуп кетти апасы. Бул эми айтты, общаясып тапкыла деди да. Исполнитель, суд исполнитель. Эми барганда чара кылбай эле жакшылык менен чыгып кетсе, же болсо элдешип алгыла деп. Убакыт берет экен го. Ошондо кайта келип урушуп кетиптир да. Экөө тең кирип, палатага кирип алып, ал буруп бияка чыгып кетсе отурушуптур палатада. Айтым, кыздарды чыгарып эле. Тынчтык бербеди да. Тынчтык бербеди. Ушул жерде да тынчтык бербеди. Демек, балдарында дагы не бар экен деп. Балдарында да меселе, балдарында 90%, бурулда 10% да. 90% балдарда. Келгенден баштап ушул көкө ушунуку болду. Анан баягы зарылчылык болгондо жана бирөөнү коюп аттык, так өзү жашады. Биздин апабыздын кыялы характери ушундай экен. Эгерде биз урушуп кете турган болсо, мен эң чоң улуу кызы болом, менден кийин 3 иним бар. Алар деле урушуп кете турган болсо, мен жараштырып коймокмун өзүм эле сотко. Бул жерде эч кандай уруш болгон жок. Апамдын эле характери болуп атат. Мен апамдын эң улуу кызы болом. Уруш жаңжал болгон жок. Анан соттошуп үйдү тартып алдым деп айтып атат. Ал үйдү өзүбүздүн каалообуз менен эле бошоттуруп бердик. Эгер апабыз ошону каалап атса, үйдү бошотуп берели депчи. Кичинекей иним Россияда эле, аны чакырттык. Апам ошо үйдү бошоткула деп ушуну каалап атат. Ошо каалоосу ушундай болуп атат, бошотуп берели депчи. Эч кандай уруш андай болгон жок. Анан коомчулук арасында ошол учурда сиздин апаңызды багып алууну каалагандар болуп атат. Кандай көз карашыңыз бар? Апамы качан менин 6 саным аман болсо, мен коомчулукка эч качан апамды бере албаймын. Качан мен өлүп, же болсо бир кырсыкка кабылып, инвалид болуп, ошо апам бага албай калган маалда гана коомчулук алышы мүмкүн. Бирок анда да коомчулукка эч качан апам тийбейт. Биздин айылда аттуу баштуу тууган уруктар бар. Enemimin bağlarda yerleştirmek için durum şu neme çok oturalım diyorlar. Azrayım oşan neme için birinci bağlarından nemelerin sözlerini tutsak. Anam ne kılganıma vuruşasın desem, bir jaktan gelip alıp seni ot jakpaksın, uyum uşak, bir şey çoğulbalan, bir olsa uyup bakma. Sen bana жууп койбосуң, мен келбечекте. Эмне кылып аттың, жууп атсың мынаны дегенден ана мен эмне болду деп койсом, мени кайрап эмне болду дейсиң деп бир кыз чоң пеланы ырдыт эле, мен буяган өтүп кетти.
Anam ne oldu деп koysam, sen ne oldu deysin de ya. Ben jakalap, kogalap oldu. Anam ушундай келин менен балам ушу батырбай атат, мени кудалап атат, үйгө барсам эле мени уруп атат. Эмне себептен урган билбедим, сүйлөбөсөм уларга ошентип бардым, ургандардын баардыгын жаздым. Ооруканага мен ортончу баламдыкына бардым, бир киледен кугул жеп алып. Анан барсам, бұл балам айтпадым, бұл баламın кыялы чата усташып кетет дедим. Анан эмне бердиле жүрө бериңиз деп калды. Мен дедим, бир айдан кийин эле келиним кабагын ачпай эле чай деле бербей, балдарына деле чай бербей, кабагын бүркөп калды. Анан эмнеге бул кабагын бүркөп калды, кабагын деле ачпай калды деп ошентtim. Ошенткенден кийин балам келип алып эле ортончу балам залды краскалап, залга килем салып ошентип. Анан кечки мал болгондо мен төшөгүмө ийне салып келем. Анан ыргытып таштады. Анан мен айттым, мен ушерге жатам, жерге жатсам өлүп калбадымбы, муздак десем, ошо ата жат дегенде жата бербейсиңби, эмне болуп атасың өзү, жата бер деди. Анан урасыңбы десем, үйгө кирип кетти. Үйгө кирип кеткенден кийин үйгө кирип кетип, анан мен бир залда ыйлап калдым. Калгандан кийин эске чыгышып бала чакасы менен, аялы менен. Анан мен осы посмонеттарды эске чыгарып коюп, анан мен үйдү куттап, анан машинага түшүп кеттим. Анан мен Бегайга чалдым. Бегайга чалгандан кийин Бегай сизге ким болот эле? Бегай тааныш эле, ооруканада барып калдым да. Анан Бегайга чалсам, келип бир комната бошотуп берем деп ошентти. Анан барсам ноябрь айында ошондо.